Кутмандуу кечиңиздер менен 7 каналда жаңылыктар кызматы, студияда мен Шергаzy Турдукулов. Алгач өлкө аймагында катталган орчундуу жаңылыктардан кыскача. Сүйүнүчтүү кабар. Өткөн суткада коронавирустан адам өлүмү катталган жок. Күзгү толкунду күздөгү той аштар ырбатабы. Ресторан, кафелердин иштөөсүнө уруксат берилди. Бирок салтанаттарга чектөө бар. Бир аз кыйынчылыктан чыккандан кийин кыйынчылыкты батып унутканга аракет кылат экенбиз да. Мурдагы элиталар балдарын шайлоого сүрөп жатат. Парламент атадан балага мураска калганбы? Ошол эле депутаттын баласы, ошол эле система, ошол эле тарбия, атасынын тарбиясы. Өлкө эгемендүүлүгүнүн күнүн арналып 31 августта өтчү көкбөрү боюнча президенттик кубок үчүн мелдеш октябрь айына жылдырылды. Бүгүн оорудан каза болгондор катталган жок, деген менен коронавирус жугузуп алгандар жана андан каза болгондор тууралуу статистиканын төмөндөшүнө байланыштуу эрежелерди сактабай коюу туура эмес экенин Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Үсөнбаев коомчулукка кайрылып, оорунун күчөп кетпеш үчүн социалдык аралыкты сактоо жана бет кап тагынуу маанилүү экенин белгиледи. Бир сутка ичинде 182 киши вирусту жугузуп алган. Жаңы жуктуруп алгандар Бишкекте 23, Ошто 7, Чүй облусунда 23, Ош облусунда 20, Талас облусунда 9, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 13, Жалал Абад облусунда 44, Баткен облусунда 37. Өлкөдө жуктургандар жалпысынан 42.507ге жетти. COVID-19 жана клиника эпидемиологиясы менен тастыкталган пневмониялардан каза болгондор жок. Сутка ичинде өлкө боюнча 14 медкызматкер вируска кабылган. Алар Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 1, Ош шаарында 1, Баткен облусунда 6, Жалал Абад облусунда 3 медик ооруга чалдыккан. Ал эми бир суткада 9 медициналык кызматкер оорудан айыгып чыкты. Жалпысынан COVID-19 диагнозу медициналык кызматкерлер арасында 3059 учурга жетти. Алардын 2372си айыгып чыккан. Учурда ооруканаларда 1309 бейтап коронавирус жана пневмониядан дарыланып жатса, ошол эле учурда үй шартында да 4427 адам дарыланып жатат. Мындан улам министрдин орун басары жарандарга кайрылып, социалдык аралыкты жана бет кап тагынуу режимин сактоого чакырды. Эң оболу ошол социалдык дистанцияны кармап, дагы эле жанакындай кичине бирибизден обочолонуп, алыстап окатыбызды кылсак туура болчудай. Маска режим болсо муну айтып эле келатабыз. Өкмөт эпидемиологиялык абал акыркы жума ичинде оң динамиканы көрсөтүп турганын билдирүүдө. Бүгүн дагы вирус жуктургандарга караганда андан сакайып кеткендердин саны көбүрөөк, 289 бейтап. Ушуну менен илдеттен айыккандардын саны 35486 киши болду. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7 канал, Ош. Ресторан, кафелердин иштөөсүнө уруксаат берилди. Бул той салтанаттарга уруксаат деген эмес, той аштарды өткөрүүгө али эрте. Эпидемиологиялык абалдын жакшырышы менен чектөө унутулуп, той өткөргөн жарандар көбөйдү. Бул абал санитардык көзөмөлдү кайрадан күчөтүүгө мажбур кылды. Анткени карантиндик чектөөлөр жана өзгөчө кырдаал дали күчүндө. Ош шаарында жалпы 18 инфекциялык стационар коронавируска каршы күрөштү. Бүгүнкү күндө алардын 16сы жабылып, бир күндүзгү жана бир түнкү стационар гана иштөөдө. Деген менен кызыл зонада 74 бейтап дарыланууда, андан сырткары Газпромдун стационарына күнүнө 100 бейтап кайрылып жатыптыр. Демек биз али бул илдеттен кутула алган жокпуз. Биз эми бул адамзаты ушундай экенбиз, бир аз кыйынчылыктан чыккандан кийин кыйынчылыкты батып унутканга аракет кылат экенбиз да. Бирок ал бул учур андай учур эмес. Бул учур бул көзгө көрүнбөгөн илдет менен күрөшүп аткан учур да. Бул согуш учурунда эми жанагы душмандарың кайтты, болду, келбейт деп ойлонсоң болот. Бул көзгө көрүнбөгөн илдет бизде шаарыбызда дагы деле жүрөт. Эпидемиялык абалдын жакшырышы мынтип адамдардын бет кап тагуу сыяктуу санитардык эрежелерге болгон жоопкерчилигин жоготту. Коомдук жайларда, мындай адам көп чогулчу жерлерде басымдуу бөлүккө бет кап тагууну таштаганын көрүүгө болот. Дарыканаларда бет капка болгон суроо талап кескин төмөндөгөн. Ош шаарынын борборунда жайгашкан бул дарыканага илдет курч кезинде баш баккан ар бир кардар бет кап же антисептик сурап кайрылчу. Азыр бир күндө 10го жакын адам гана бет кап сатып алышат. Мурдагы
Авалда карантин убагында көбүрөөк келип атканда, азыр уже азайып калды. Где-то күнүнө 10 адам келет. Мисалы үчүн 20% кемиди. Кафе ресторандардын иштөө убактысы түнкү саат 12ге чейин узартылды. Муну көпчүлүк тояштарга уруксаат берилди деп түшүнүп алууда. Азырынча массалык маареке салтанаттарга чектөө күчүндө. Шаардагы парктар жабык болгонуна карабай, мында кортеж менен сейилдөөгө келген тойдун конокторун көрүүгө болот. Адистер эпидемиялык абалга салыштырып, азырынча тояштарды өткөрүүгө эрте экендигин айтышууда. Анткени вирустун массалык жайылуусу адам көп чогулган ачык жерде эмес, жабык имаратта бир топ коопту. Санитардык эрежелерди сактап, бет капты тагыш керек. Тойлорду жакшылык жамандыктарда бир аз абайлап мамиле кылыш керек. Сөзсүз эми жанагы ооруп чыккандардын пайызы аз азыр, бирок ооруй элек адамдар да көп. Мына ошол адамдарды биз сакташыбыз керек да. Кийинки оору жугузуп, аларды да оорутуп албашыбыз керек. Азыртан башталган тойлор эртең көз мезгили кирип келгенден тарта көбөйөрү маалым. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов пандемияга байланыштуу азыр андай иш-чараларды токтотууну дагы эскертип кетти. Ошондой эле тиешелүү кызматтарга санитардык көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Мына ушул августтун этегинен баштап жаңы жылга чейин жакшылыктар көбөйөт. Той топур күч алат. Билебиз, буга чейин пландалган ар бир элде ушундай жакшылык иш-чаралар пландалган болушу мүмкүн. Албетте бул биздин салтыбыз, кыргыз элинин тарыхы илгертен келаткан ушундай салтыбыз бар. Бирок азырынча дарысы жок дарт менен күрөшүп жаткан маалда эл көп чогулган иш-чараларды өткөрүүнү токтото турууга чакырамын. Кыргызстан карантиндик чектөөдө жашап жатат. Ресторан, кафелерге тояш өткөрүүгө, эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынган. Мындай талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13 000 сом, жеке адамдарга 3 000 сом айып пул салынат. Роза Акматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош. Кыргызстанга чет мамлекеттин жарандарынын жана жарандыгы жок жактардын кирүү шарттары жөнөкөйлөштүрүлдү. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын март айынын аяк ченинде чет мамлекеттер менен каттамдар токтотулган. Өкмөттүн жаңы чечимине ылайык өлкө аймагына төмөнкү категорияга кирген чет элдиктер келе алат. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуган чет мамлекеттердин жарандары, алар окуу жайдан берилген маалым катын көрсөтүшү керек. Кыргыз Республикасында туруктуу жашап турууга уруксаты бар чет мамлекеттердин жарандары жана жарандыгы жок адамдар медициналык мекемелерде даарыланууга келген чет өлкөлүктөр, жакын туугандарынын аза күтүү иш-чараларына катышууга келген чет элдиктер. Ошол эле учурда алардан жакын туугандык байланыштары жана каза болгондугу тууралуу ырасталган документ талап кылынат. Мындан тышкары, экономиканы жөнгө салуунун алкагында чет өлкөлүк жарандарды этабы менен өткөрүүнү жандантуу тууралуу чечим кабыл алынганы айтылды. Эпидемиологиялык абалдын турукташуусуна жараша Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан чет мамлекеттердин тийиштүү тизмеси бекитилет. Ал айына 2 рет айдын башында жана жарымында каралып турат. Натыйжада тизмеге кирген чет элдиктер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген тартипте өлкөнүн чек арасынан өтө алат. Бишкектин тургундарына айрым ачык аянтчаларда сейилдөөгө уруксат берилгенин муниципалитеттин маалымат кызматы билдирди. Парк, сквер, бульвар аянттарга баруудагы убактылуу чектөөлөр алынып, велосипеддерди ижарага бергендердин ишине жол ачылды, деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары кафе, ресторан жана башка коомдук тамактануучу жайлар эртең мененки 7:00дөн 24:00гө чейин иштемей болушту. Ошондой эле тамак ташып иштегендер санитардык норманы так сактоо менен убакытты чектебестен иштей алышат. Соода борборлору, үйлөр, комплекстер, дүкөн түйүндөрү, супермаркеттер дагы эртеден кечке чейин ачык болот. Ал эми тойконаларга, балдардын оюн аянтчасына, көңүл ачуучу жана эс алуучу жерлерге тыюу күчүндө калтырылды. Мэрия Борбор калаада эпидемиологиялык кырдаал бир аз турукташканын, бирок санитардык нормаларды так аткарып, бет кап тагынып, антисептик колдонуп жана социалдык аралыкты сактоо зарыл экенин эскертти. Кыргызстанда 2292 мектеп жаңы окуу жылына даяр экендигин Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, жай мезгилинде республикалык бюджеттин эсебинен бардык мектептер план боюнча оңдолгон. Эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жаңы окуу жылынын башталышында билим берүү уюмдарынын имараттарында санитардык тазалоо иштери жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги сентябрь айына 11 билим берүү объектисин пайдаланууга берүүнү пландап жатканы кошумчаланды.
Өкмөт башчысы Куатбек Боронов кышкы жылытуу мезгилине даярдык көрүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Быйыл күз-кыш мезгилдеринде эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен даярданыш керек экенин, ал үчүн каралган 2,9 миллиард сомдун жарымы бөлүнгөнүн айтты. Күз айларында коронавирустун экинчи толкуну катталышы мүмкүн экенин адистер айтышууда. Демек, оорукана катары пайдаланылган кошумча мекемелер дагы жылуулук менен камсыз болушу керек. Электр энергиясын колдонгон ири ишканалар энергияны кошумча булактан алуу маселесин карап чыгышы зарыл. Өкмөт башы медициналык мекемелер электр энергиясынын альтернативдүү булактары менен камсыздалышы керек экенин айткан. Ал менен катар мекемелерди көмүр жана мазут менен камсыздап, калктын бул жаатта муктаждыгын жоюу керектиги тапшырылган. Керектөөлөр боюнча тендерлерди август айынын соңуна чейин өткөрүп, өлкө боюнча отун базасын ачууну тапшырган. Бүгүнкү кырдаалды баарыбыз түшүнүп турабыз. Бул коронавирус каптап турган мезгил республиканын эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө ошондой. Бирок өзүңүздөр билгендей, баары бир экономиканын тармактарын кышка даярдоо, башка жумуштар кечиктирилиш мөөнөттө. Керек болсо алдын ала жүргүзүлүш керек. Мурун жана айткандай жай турмушта башка темпте иштей турган болсок, бүгүнкү күндүн шартында биз башка темпте иш жүргүзүшүбүз зарыл. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында өлкөнүн бардык ооруканалары мөөнөтүнөн эрте альтернативдүү түрдө кышка даярдык көрүп жатат. Анын ичинде жаңы салынып жаткан ооруканалар да бар экенин айтышууда. Аларды бүткөрүүгө кыска мөөнөттө убакыт берилген. 11 жаңы объектилер бар. Ошолордун дагы жылытуу системаларын эрте курулуусун бүтүрүп, анан жылытуу системаларын кышка чейин тактап алыш үчүн, ошон үчүн быйыл кичине эртерээк башталды. Бүгүнкү күндө тапшырмалар баары берилген. Кайсы бир жерлерде мисалы электр жарыгы менен, электр энергиясы менен жылуулук берилип жүргөн болсо, бардык больницаларга мындай альтернативный түрдө дагы даярданууга тапшырма берилген да. Буга чейин обсервация катары колдонулган спорттук жана башка мекемелерде ден соолугу таза, бирок дарыгерлердин көзөмөлүндө болчу жарандар жаткырылган. Эми мындан ары обсервациялар колдонулбайт. Ал эми Бишкек шаарында изоляторлор жана карантинде иштей турган гана ооруканалар калып, жылуулук менен камсыз болот дейт Чотонова. Гансиде баягы эпидемия күчөгөн мезгилде ичин даярдаганбыз. Ал эми ал жерде бүгүнкү күндө негизги маселе жана реанимациялык орундар. Реанимациялык 50 орун даярдалган ошол объектте ремонт болот. Жылытуучу системалар коюлат. Электр станциялары ишканасынын акыркы тараткан маалыматына караганда, Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 14 миллиард 438 миллион куб метрди түзүүдө. Бул былтыркы жылдын ушул убактысына караганда 2 миллиард куб метрге аз. Бул нерселерди эске алганда, кышында свет өчпөйт деп эч ким кепилдик бере албасын, адистер айтышууда. Толук кандуу больницаларды, клиникаларды, обсервацияны иштетип, ошол жерде толук кандуу электр энергия менен камсыз кылыш керек болду. Өзүңүз жакшы билесиңер, баягы аппараттар бардыгы электр энергия менен иштейт. Кышкы мезгилинде өчүрүүлөр болот деп атат. Эмне дегенде ошолор өчүрүүлөр, чектөөлөр ошо биздин жарандарга, кыргызстандарга ден соолугуна дагы өмүрүнө түздөн-түз зыян келтирип, мындай өлүмдөр көбөйүп кетиши мүмкүн. Бишкек шаардык мэриясы жылуулук менен камсыздоо бардык мекемелерде убагы менен аткарылып жатканын айтууда. Ал эми илдеттин экинчи толкуну каптаса, калк жыш жайгашкан Бишкек шаары биринчи жабыркашы турган кеп. Эксперттер кышка даярдык чабал жүрүүдө. Бишкек жылуулук электр борборунда модернизациялоо иштери бүтө элек. Ал эми Казакстандан көмүр сатып алууда коррупциялык иштер токтобой жатат дешүүдө. 360 000 тонна бул Каракечиден келе турган болуп атат, 60 000 тонна бул таш көмүрдөн келе турган. Анан кайта эле баягы 330 000 тонна кайта эле Казакстандан алып атат. Бул мыйзамсыз. Не дегенде казактын көмүрү бул сапатсыз, анан кымбат ба. Ошо негизинде баягы мурункуда тиги мыйзамсыз ошо ТЭЦке көмүр алуу боюнча Казакстандын көмүрүн кайта эле уланып атат. Белгилей кетсек, 2018 жылы январь айында Жептеги авариядан улам шаар тургундары дээрлик бир жума жылуулуксуз калган. Ал эми быйыл кышкы жылуулукка даярданууда коронавирус илдети кошулташыл болууда. Өкмөттүн дарамети канчалык жана кышка даярдык кандай болду, убакыт көргөзөр. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.
Өзгөчө кырдаал шартында экономикалык туруктуулукту камсыздоо үчүн коомдук транспорттун иш тартиби өзгөрдү. Ага ылайык бүгүн 20 августтан тарта троллейбус, автобус, маршруткалар күн сайын каттап 3 саат гана санитардык тыныгууга чыгат. Тагыраак айтканда дем алыш майрам күндөрү дагы эл ташып эртең менен саат 7:00дөн 11:00 чейин, түштөн кийин 14:00дөн кечки 23:00 чейин иштемекчи. Бирок бет кап тагынып, антисептик колдонуп жана социалдык аралыкты сактап, санитардык нормаларды так аткаруу зарыл экенин эскертти. Президент Сооронбай Жээнбеков Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кочкор районундагы сүт иштетүүчү ишкананын курулушу менен таанышты. Ага ылайык мурдагы ишкана кеңейтилип, жалпы сметалык баасы 72 миллион сомду түзгөн эл аралык стандарттагы жаңы сүт заводу курулуп жатат. Нарын облусунун Ат башы районунда сүттү кайра иштетүүчү ишкана жыл бою иштей турган чоң сүт товар комплексин курууда. Ишканада 50дөн ашуун адам иштейт. Өндүрүш кубаттуулугу сезонунда 55-60 тонна даяр продукцияны түзөт. Ишкананын продукциялары Ат башы сүт товары бренди менен барган сайын таанымал болууда жана Казакстан рыногунда чоң суроо талап менен пайдаланылат. Белгилүү болгондой, Ат башы районунун климаттык шартында завод жыл бою иштей албайт. Өлкө башчы ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышты. Кыргызстандын ичинде деле бул Фрунзе глобустар менен анан Ош, Талас көл, Аламединдер эмеге кетиребиз. Рыноктарга анан бат эле 60 тонна жылына мында калбай эле жакшы демекtir талап жок. Кыргызстандын ичинде талап көп. Бул Ат башыны кылышкан эмне? Ат башыны кылып билет го? Өзүнчө бренд болуп калды биздики Ат башы сыры деп. Үстүбүздөгү жылы республикалык бюджеттин эсебинен Ат башы районунун 3 километр жолун асфальттоо пландаштырылган. Мындан сырткары Начар абалдагы Ача Кайыңды Босого айыл аралык жолу трассасынын боюндагы 6 айылдын тургундарына кыйынчылыктарды жаратып келген. Тургундардын кайрылуусунан кийин аталган айыл аралык жолго асфальт төшөө иш планга киргизилген. 2020-жылдын август айында Ача Кайыңды 1-май айыл аралык жолунун 2 километр бөлүгүн асфальттоо башталды. Өлкө башчынын кийинки багыты Ат башы районунун эң алыскы жеринде жайгашкан Казыбек айыл өкмөтүндөгү ирригациялык каналдарды оңдоо иштери менен таанышты. Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директору Көкүмбек Таштаналиев учурда Баш Келтебек жана Кытат каналдарындагы суунун көлөмү 1,5 куб метрди түзөрүн. Бул көлөм 2300 гектардан ашык жерди толук сугарууга жетишсиз экенин маалымдады. Дүйнөлүк банктын жалпы суммасы 57 миллион сомду түзгөн долбоордун алкагында бул каналдарды оңдоо иштери жүрүүдө. Долбоор 2021-жылы толук ишке ашырылышы менен 2300 гектардан ашык жер сугат суусу менен камсыздайт. Жергиликтүү эл менен жолугуп, алар 3 райондун жашоочулары колдонгон жана мал жайытуу үчүн пайдаланылган Аксай өрөөнүндөгү көпүрөнүн авариялык абалына да токтолушту. Президент Сооронбай Жээнбеков тийиштүү түзүмдөр айтылган маселелердин бардыгын текшерип чыгарын белгиледи. Мерим Алмазбек кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Нарын. Үстүбүздөгү жылдын башынан тарта Баткен облусунда катуу келген селдин кесепетинен улам 4 өзгөчө кырдаал учуру жаралган. Мындан улам 20 чакырым жол жана 18 чакырым ички чарбалык арыктарга зыян келген. Жабыр тарткандар мындай жаратылыш кырсыгын алдын ала даярдык көрсө дешет. Анткени чыгымга кептелгени менен эч кандай жардам болбойт деген негизде. Биз Бозадыр айылында турабыз. Аталган айыл сел көп келүүчү айылдардын катарын толуктайт. Ал эми бул жердеги сел аранын абалын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерге селдин суусу эмес, сайдын суусу да батпачудай көрүнөт. Өткөн айда катуу келген сел мындагы сел арага батпай, жергиликтүү тургундардын короо жайына жана эгиндерине бир топ чыгымдарды алып келген. Келтирилген чыгымдарга карабай, тийиштүү кызматкерлер селдин алдын алуу иш аракеттерин көрбөй келет. Ушул сел араны кайтып жакшы капитальный ремонтко келтириш керек. Бетке мост куруш керек. Мост болмоюнча бул суу көп келгенде капталып бар жок эгиндерди башка үй-жайларды басып кетишке мүмкүн болуп атат. 13-14 июль күндөрү жаратылыш кырсыгынан Бозадыр айылынын тургундары бир топ чыгымга учурашкан. Жабырлануучу эл аймактагы сел келүүчү жайды кеңейтсе, мындай чыгымга учурабастыгын айтышууда. Бир канча жылдан бери селден запкы тартып, кадыресе көнүшкө айланган. Ушул жер чоңураак кылса, кечегиңизде 5тен 1 бөлүгү булунан акты, калганы полный эле жолдон мына айылдарга кирип кетти, эгиндерге кирип кетти, канча адам эгинсиз калды. Ошол
үйлөр, подвалдарга. Телевизордон угабыз, мана болду, бүттү деп президентке меме кылаттар. Бизде ондан көрүнүктүү нерсе жок да, кылган нерселери жок. Ошол эле учурда Боз Адыр жана Кара Токой айылдарын Баткен шаары менен байланыштырып туруучу жолго зыян келген. Айылдыктардын айтымына караганда, кайрадан жаратылыш кырсыгы орун алса, жол жарактан чыгып, шаар менен байланыш болбой калаарын айтышат. Бул жолдордун абалы өтө начар. Ар сел келгенде ушинтип жарларды алып кетет. Дагы бир жол сел келе турган болсо, биз Баткен шаарына каттоо жолубуз жабылат. Бир чара көрүш керек. Кандай сел ара же болбосо көпүрө же чоң бир жер астында трубалар менен болсо дагы алып өтүш керек сууларды. Ал эми жергиликтүү кызматтар 2021 жылы Боз Адыр жана Кара Токой айылындагы сел араны чоңойтууну иш планда карап жатышыптыр. Ишке ашса, айыл коопсуз болуп калмак деп турушат. Эмки 21 жылга ошол жерде дагы капитальный планга киргизип туруп, атайын алдын алуу планына киргизип, ал жерде дагы сел араны чоңойтобуз. Мындай эмеге алып келдирбейбиз да. Сел суу ашып кеткен. 2020 жылы күтүүсүз кырсыктын айынан Кадамжай районунда 7 миллион 124 миң сом, Баткен районунда 1 миллион 791 миң сом, Лейлек районунда 3 миллион 791 миң сом, Испана шаарында 55 миң 276 сомдук чыгымдарга алып келген. Айжамал Мырзадолат кызы, Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен. Альфа Телеком ишканасынын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп Абдылда Суранчиев дайындалды. Бул тууралуу уюлдук оператордун маалымат кызматынан билдиришти. Башкы директор Акылбек Жамангулов парламенттик шайлоого катышып жаткандыктан өз кызматын тапшырды. 19 август жетекчинин милдетин аткаруучу болуп биринчи орун басары Абдылда Суранчиев дайындалды деп айтышты маалымат кызматтан. Суранчиев 2013-2014 жылы Ички иштер министрлигин жетектеген, андан соң Мегаком компаниясынын башкы директорунун орун басары болуп келген. Эске салсак, Альфа Телеком жабык акционердик коомунун акцияларына мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду ээлик кылат. Өлкө эгемендүүлүгүнүн күнүнө арналып 31 августта өтчү көкбөрү боюнча президенттин кубогу үчүн мелдеш октябрь айына жылдырылды. Маалыматты Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын башкы катчысы Кубат Аскарбеков тастыктады. Мындай чечим өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу кабыл алынган. Бул чечим Жаштар иши, Дене тарбия жана спорт агенттиги, президенттин аппараты жана өлкөнүн Көкбөрү Федерациясынын биргелешкен макулдашуусунан кийин кабыл алынды. Акыркы 10 күндөн бери кырдаалга байкоо салып, ушул чечимге токтолдук, деди Аскарбеков. Өткөн жылы Чолпон Ата шаарындагы ат майдандагы мелдеште Достук менен Ынтымак командалары финалга чыгып, 3-2 эсебинде Оштун командасы жеңиште ийилип кеткен. 3-чү байгелүү орунду Чүйдүн Сары Өзөнү ээлеген. Онутта калып урунбай калган шырдактардын кадыры артты. Учурда шырдак шырып кийиз кармаган апалардын саны азайып баратат. Бүгүнкү күндө саналуу гана жерде бул өнөрдү өркүндөтүп келе жаткандар бар. Элеттик айымдардын эмгеги тууралуу кийинки сюжет. Шыбраң айылындагы апалар азыркыга чейин шырдак кармашат. Элеттеги апалар чогулуп учурда шырдакка керектелген кийизди даярдап жатышат. Күнүмдүк тиричиликке колдонулган шырдак экологиялык жактан таза, ден соолукка пайдалуу болот. Мына ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин барктуулугун жоготпой келет. Талас сатып алып, килем сатып алып, салып отурсак деле боло берет, бирок бул кийиздин пайдалуу, ден соолукка пайдалуу жагы өтө чоң да. Себеби палаздар синтетика кайрадан ушинтип, ата энелер салтындагы кайрадан өзүбүз иштесек өтө ыңгайлуу болот деп ойлойм. Бир шырдакты жасоо үчүн көлөмүнө жараша койдун тыбыты керектелет, мээнетти жана көп убакытты талап кылат. Бул барктуу буюмду жасоо үчүн кеминде 4 күн убакыт керектелет. Шырдакка оюуну түшүрүп алган соң кайнатылган сууга салып бышырып алышат. Андан соң кылым карыткан кыргыз шырдагы пайда болот. Ыстык кайнаган суу менен ошол баягы жүндөрүбүз катуу болуп мындай кирип калат да. Ошон үчүн баягы кийизди ошондой көрөк ошо кайнак суу менен катырып алабыз. Ошондо адамга жагымдуу болуп, катуу болуп, баягы килем палаздарга окшоп каттык болуп калат да. Ошон үчүн биз дайым ушундай кийиздерди кайнаган суу менен бышырып алганга аракет кылабыз.
Шырдак кышында жылуу, жайында салкындыкты сактап берет. 70-80 жылдарга чейин ар бир кыз турмуш жолуна аттанып жаткан учурда себине шырдак жасап беришкен. Бул адат облустун айрым аймактарында али күнгө чейин сакталып калган. Тенелер кийиз кылып берет эле. Анан биз жактырбай, буну урунбайбыз, кайтып ала бериң деп да жүрөбүз. Эми өзүбүзгө келбеген жашыбыз өтөн түшүнүп калдык да жылуу экенин. Палаз килем алып салып жүрсөм, мындай неберелерим менен отурганда суук келет экен да. Атайын илгери жактырбайт элем. Кийизе бул болбойт деп анан жылуу болот экен кышка. Бунун эми мээнети күч да, жүн тытыш керек, анан аралаштырып муну сабаш керек, сабаганды билиш керек, тегиз тытыш керек, баягындай камышка коюп алып. Кыргыз шырдагы маданиятыбыздын бөлүнбөс бөлүгүнө айланган. Бүгүнкү күнгө чейин ар бир боз үй шырдак менен коозолуп, көркүн ачып турган. Кийизден жасалган шырдак 100 жылдар бою сапатын жоготпойт. Шырдак кармаган апалар барган сайын азайып барат. Андыктан табигый таза жүндөн жасалган шырдакка болгон суроо талап азыркыга чейин күчүндө. Айжамал Мурзадолат кызы, Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен. Борбор калада Кыргызстан саясий партиясынын 7-чи курултайы өтүп, анда делегаттар шайлоого талапкерлердин тизмесин бекитти. Мындан тышкары партия лидери Канатбек Исаев эл үчүн программасы менен тааныштырды. Программа 5 негизги багытта төп тамырдан бери реформаларды жүргүзүүнү жана каатчылыкка каршы 20 мыйзам кабыл алууну камтыйт. Теманын уланысы кийинки материалда. Кыргызстан саясий партиясынын кезексиз 7-чи курултайы Борбор калада республикадагы бардык делегаттардын катышуусунда өттү. Президиум мүчөлөрү аныкталып, кворум ырасталгандан кийин партия лидери Канатбек Исаев сөз алып, жыйынды COVID-19 илдетинен каза тапкандарды бир мүнөттүк эскерүү менен баштады. Канатбек Исаев партиянын парламенттеги 5 жыл ичинде жасаган иштери жөнүндө айтып берди. Эске салсак, 2015-жылы Кыргызстан партиясы Жогорку кеңешке шайлоого алгачкы жолу катышып, 18 мандат менен 3-орунду камсыздаган. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Дастан Атышбекович биздин партиялаш азыр өкмөттө жооптуу кызматта 1-чи вице-премьер Батырбек Алмаз Батырбекович биздин партиялаш. Буга чейин дагы өкмөттүн жетекчисинин орун басары болуп Чолпон Султанбекова иштеп келди. Делегаттардын баамында Кыргызстан Жогорку кеңештеги эң туруктуу фракция. Жогорку кеңеште дагы, коомдо дагы биздин партиянын абрайы абдан чоң деп койсом болот. Аны өзүнүн иштери менен жана мыйзамдын проекттерин киргизип, ошолорду кабыл алдырууда, мамлекеттик чоң көйгөйлөрдү чечүүдө, эл аралык экономикалык, саясий ар кандай проектлерди ишке ашырууда өзүнүн жөндөмүн деңгээлин көргөздү. Жыйындын алкагында партия лидери делегаттарды эл үчүн программасы менен тааныштырды. Күчтүү экономикасыз саясий туруктуулук мүмкүн эмес. Экинчиси социалдык чөйрө, коомдун жана ар бир үй бүлөнүн бакубаттуулугу, мамлекеттик башкаруудагы чечкиндүү реформа, натыйжага жетишүүгө умтулуу. Бул үчүнчү. Төртүнчүсү жемиштүү эл аралык саясат. 5-чи адлет, сот жана натыйжалуу укук коргоо органдары. Партиянын катарында тажрыйбалуу саясатчылар, өндүрүш кызматкерлери жана өз алдынча ийгиликтерге жетишкендер да бар. Кыргызстан саясий фракциясынын депутаттары, ошондой эле Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү, ишкерлери муктаждык болгон үй бүлөлөргө тынымсыз социалдык жактан, ошондой эле материалдык, гуманитардык жактан өздөрүнүн эбегейсиз жардамдарын берип. Мындан тышкары Кыргызстан өзүнүн курамына жаңы мүчөлөрдү кабыл алды. Алардын арасында 33 жаштагы IT компаниянын жетекчиси, Лондон билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүсү Ахрор Иминов да бар. Мы должны производить национальный продукт в IT-сфере. Карантин доказал, что вот все должно быть в онлайн-сфере. Мы должны цифровизировать абсолютно все, заканчивать бюрократию одним словом. Андан кийин делегаттар Кыргызстан партиясынан шайлоого аттанган талапкерлердин бирдиктүү тизмеси үчүн добуш беришти. Курултай боз үй тигүү менен аяктады. Анын түндүк уланган 120 угу символикалык мааниге ээ. Кабар маалымат программасын ошол жаңылыктары камтыды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди интернеттен дагы издеп көрсөңүздөр болот. Анын үчүн Instagram, Facebook, YouTube каналдарыбызга катталыңыздар. Түз эфирде мен Шергази Турдукулов болдум. 7 каналдан алыстабаңыздар.